Азыр эмне мына кээ бир кемелер ошондой нерсеге чакырык кылып атат да. Биз кыргызбыз, биз мындай кыйынбыз деп эле, биз эмне асыл тукумбуз, мындай аруу затпыз деген сыяктуу сөздөрдү айтып эле. Туура, бул кыргызбы, өзбекпи, ким болсун, Аллах Тааланын алдында жакшы болсо, таква болсо, ал кадыр бартуу болот. Ким андай болбосо, Аллах Таала кадыр баркын түшүрүп коет ал адамдычы. Жөн эле кур намыстын кереги жок. Биз андай болгон элек, биз мындай элек, биз андайга татыктуубуз, мындайга татыктуубуз дей берген кереги жок. Аны айтып отургандан көрө аракетте болуш керек. Аракет менен иш жүзүндө көргөзүш керек да. Аллах Таала Куранда айтат го: "Инна акрамакум индаллахи аткаркум." Аллахтын алдында эң такваңар, эң кадыр бартууңар, урматталганыңар эмне? Аллахка таква болгонуңар дейт. Ал кыргыз болсо дагы, өзбек болсо дагы Аллахтын биринчиден Аллахтын алдында кадыр бартуусу таквачылык менен. Ошондой эле бул дүйнөдө дагы кадыр бартуу, динге байланышы жок. Кадыр бартуу болосоң, кылган ишиң менен, аракетиң менен болосуң да. Бирдекени аткарсаң, бирдеке көргөзсөң, майданда көргөзгөн болсоң, анан болосуң. Анан жөн эле сөз менен боло бербейт да, куру сөз менен. Үчүнчүсү айтат: "Вал истисqa